Мен кыска жаштарга азыр айтып кетип атпайсызбы, акчага сатып алгысы келет деп. Ушулардын өзөктөрүнүн бири эмнеде? Бүгүнкү күндө биздин заманыбызда, биздин доорубузда эмгек маданияты тебеленип, тепселенип калган. Буну түшүнүш керек. Өзгөчө бизде Кыргызстанда 90-жылдан баштап баары эле сатып жана башка менен байым жыргайм дегендер да. Бирок эмгектенүү бул биздин табигатыбыз. Биз эмгектенгенде качып, акча берип туруп, кайсы бир сырларды, кайсы бир бизде жок нерселерди оңой жол менен алып алам деген ойдобуз силер жаштар. Бирок жаштар, силерге айтып кетким келет да, биз объективдүү реалдуулукту таанып, ошо таануу менен жашайбыз. Кантип тааныйсыңар бул реалдуулукту? Ал реалдуулук менен силер кандайдыр бир иш аракетке, кандайдыр бир контакт кыласыңар. Ал контакттын аты эмгек. Силер эмгек аркылуу ушул дүйнөнү таанып келесиңер. Акчага курс сатып алгандан көрө өзүңөр эле талпынып эле кыла бергиле, эчтекеден тартынбагыла. Саясат кызыкпы, саясат изилдегиле, кылгыла, катышкыла ар кайсы нерселерге. Бизнес десеңер, пожалуйста, аны деле аракетин кыла бергиле. Кыскасы, жашоонун өзү таануу, жашоонун өзү эмгек. Акча аркылуу жөн эле өзүмдө жок нерсени сатып алам деп, жөн эле курс билбеген нерсемди оңой эле курс аркылуу билип, үйрөнүп алам дегенден алыс болсоңор, эмгектин ордун, эмгектин өнөмдүүлүгүн өз дүйнө таанымыңарда ордуна койсоңор, силер жашооңор эки эсе кызыктуу болот.